Allah'tan akça surayız. Allah akça ber, Allah maşina ber, Allah uy ber, Allah mununu ber, anı ber dep. Biroq mekendешин билесизби? Bir нерсе бар да, жакшылык анан жамандык эки түпкө бөлүнө турган болсок, жакшылык кылсак бешке, жамандык кылсак тозокко барабыз. Бирок сиз ойлоно турган маселе жакшысын сурашыбыз керек да. Акча кээде сизге проблема болушу мүмкүн. Кээде акчалуу болуп, бай болуп, зина кылып, барам көчөгө кирип кетишиңиз мүмкүн. Акчалуу болуп, тозокко кирип кетсеңиз анын не пайдасы бар, мисалы үчүн. Аллахым бере турган акча мага пайдалуу болсо, акыретиме, дүйнөмө пайдалуу болсо мага бер. Зыян болуп тозокко кирип кетишиме себепчи болсо бербей эле кой. Анда байлыктын мага кереги жок дегенди билишиңиз керек. Айтайын дегеним, эмне сурасаңыз жакшысын сураңыз. Жаманын эмес. Аны бер, муну бер дештин ордуга кээде зикир эле жетиштүү да. Аллахты, пайгамбарга салават айтып, Аллах Тааланы зикир кылып эстеп жүрүшүбүз өзү жетиштүү. Себеби Аллах Таала биздин жан дүйнөбүзгө эмне керек, жүрөгүбүздүн түкпүрүндө эмне мечталарыбыз, ойлорубуз бар, Аллах Таала билет да. Анан кайсы учурда берерин дагы Аллах Таала өзү жакшы билет. Айтайын дегеним, аны бер, муну деп бер деп жулкуй бербестен сабыр кылганды, күткөндү билиш керек. Бир жигит сүйгөндөн кээде 5 жыл, 6 жыл күтөт, чоң иштер чоң убакыттар талап кылат.